Тазабанын койнунда эч нерсе бир оюмда жок, ошол жерде көңүлдү тазартууга барабыз баарыбыз. Анын ичинде мен ошол күнү жалгыз жүргөм. Анан кайдан жайдан мен билбейм, тааныбаган бирөөлөр келип урап калды. Адатынча элге көнгөнбүз баягы. Элге сый көрсөтүп, ишеним көрсөтүп сүрөткө деди. Сүрөткө түштүм. Аңгыча өздөрү сөз тилден баштап калды. Жанагы жанымдагы киши мени тааныбайт. Анан ооба туура айтасыз. Жети дубан элибиздин ар өзүнүн тил маданиятына келгенде менталитетибиз бар. Бир жагыбыз мына мен өзүм эле өзбек, тажик туугандар менен чогуу өскөнмүн. Мына нарын жак болсо улуу Кытай жибек жолу менен чектеш деп ушундай аңгеме болгон айдан айда. Анан аны бурмалап ар түрдүү кылып чыгарып коюш азыр оңой экен. Мен ушул жашымда кантип эле ушул мындай айтканда нарын элине же бир ат баш элине бир оозумдан жаңылып сүйлөй турган киши эмесмин го. Бул эми азыркы тил менен айтканда хайп деген өнөр өтө бир жакшы кызмат окшойт. Кээ бир анча мынча кечирип коюңуздар, бир жамбакты калемгер бир сатылма журналисттерибиз да көбүртүп жиберип жатат. Кээде жаштар жаңылып чыгарып койгондур балким кимдир бирөө. Мен баарыңыздарды кечиремин. Анткени бул өмүрдү Кудай Таала бизге кечиримдүүлүк үчүн берген. Мен Кудай эмесмин же биз баарыбыз чогулуп келип биз Кудайдын жанында боло элекпиз эле. Бирок жүрөгүбүздө ыйманыбызды жоготкойлук. Элим деген сүйүүбүздөн мына бүгүн кандай керемет асман чалкып бизди эркелетип турган эркиндигибизден ошо береке качан болсо элге тилегеним ырыс ынтымак, анан береке болсун. Менин тилегим ошол айдан айда. Элди өлбөйдү.